Саламатсыздарбы достор, бүгүн биз сиздерге курут аталарын кандай жасалуу жолдорун көрсөтүп беребиз. Албетте эки түрүн көрсөтөбүз. Бирөөсү кайнатма, экинчиси куурма. Бул биздин улуттук суусундуктардын катарына кирип калгандыктан сиздерге кандай жасалуу жолдоруну жана ошондой эле кандай пайдалуу жактары бар экендигин бөлүшүп кетебиз. Албетте кальцийге бай жана ошондой эле ток кармайт. Кичинекей балдарыбыздан чоң ата-энелерибизге чейин бүгүнкү күндө ичип, даамыны жана ошондой эле баалуулугуну жоготпой келет десем болот. Кандай жасалуу жолун сиз да каалап турган болсоңуз, биз менен чогуу болуңуздар. Курутtu туура тандоо жолуну айта кетейин. Сүтү тартылбаган накта курут, атайын ысык курутка арналган куруттар болот. Ошол куруттардан тандап алып жасасак болот. Азыр болсо биз сиздер менен куурулган атала кандай жасалат, ошону көрсөтөбүз. Ага керектелүүчү нерселер курут жана ошондой эле жүгөр ун же болбосо кадимки ун керектелинет. Un эмне үчүн кошулат? Un биздин аталарыбыз коюураак жана ошондой эле ток кармоо үчүн кошулат. Аны сары майга жана жөнөкөй майга кууруп алсак болот. Ал өзүңүздүн табитиңизге жараша